Бишкекте парламенттик шайлоонун жыйынтыгына наразы партиялардын тарапкерлеринин митинги массалык башаламандыкта. 11 автобус жабыркады. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын маалыматына караганда 5 октябрдагы массалык башаламандык учурунда 11 автобус талкаланды. Негизинен унаалардын эшик айнектери сындырылган. 7 октябрда коомдук транспорт ишин жандатты. Бүгүн каттамга 112 троллейбус, 105 автобус жана 650 кичи унаа чыгып, эл ташууга киришти. 7 октябрга караган түндө Бишкекте белгисиз адамдар талоончулук кылууга аракеттенишкен. Аларга элдик кошуундун ыктыярчылары менен милиция кызматкерлери жол берген эмес. Митинг учурунда 911 адам медициналык жардам алганы кайрылды. 6-7 октябрда башкала Бишкекте 911 киши медициналык жардам алууга кайрылды. Алардын 705-и биринчи медициналык жардам алгандан кийин амбулатордук дарылануу үчүн үйүнө кетти. Ар түрдүү жаракат менен 205 киши ооруканада, 7 реанимацияда жатат. 5-6 октябрь түндөрү митингдер маалында 2001-жылы төрөлгөн бир жигит каза болду. Жарадар болгондор Бишкекке травматология, ортопедия илим изилдөө борборуна, улуттук госпиталга, шаардык номер 1 ооруканага, Чүй облустук ооруканасына жана улуттук хирургия борборуна кайрылышкан. Парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына наразы болгон партиялар 5 октябрда мөөнөтсүз митингге чыгып, митингдер азырда уланууда. Бүгүн 7 октябрда Ала Тоо аянтында кайрадан митинг болууда. Ал жакта Темирлан Султанбеков баштаган топ Садыр Жапаровдун тарапташтары менен айтышууда. Ошондой эле өкмөт үйүнүн алдында Тилек Токтогазыевди колдогон жаштар менен Садыр Жапаровдун тарапташтары бири-бирине каршы чыгууда.